Санариптик өнүктүрүү министрлиги калкты төлөө борборлорунда фронт жана бек-офис принциби боюнча пилоттук долбоор баштады. Фронт жана бек-офис бир эле терезеде бардык кызмат көрсөтүү деген сөз. Тактап айтканда, калкты төлөө борборунда дагы 22 кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүгү берилди. Алар ЗАГС аркылуу документтерди кабыл алуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алуу, чыгаруу, жашаган дарегин каттоо, чет өлкөлүк жарандарды каттоо, жашап турууга уруксат берүү жана күбөлүктөрдү берүү. Айтор эл эң муктаж болгон кызматтар. Мындан тышкары ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге мобилдик топ жайынан барып тейлеп келет. Азыркы күндө бир талон менен биздин операторлор эми бардык 44 кызмат көрсөтүлгөн кызмат болсо, ошонун баарын көрсөтө алат. Буга чейин болсо, бул кызматка башка талон ал, экинчи кызматка экинчи талон ал болуп, кечке очередте туруп, улам биздин жарандар кете албай, ошентип кыйналышчу. Азыр болсо операторлорго бул укук берилгенден бери бир талон менен бардык кызматтарды ала алганга алардын баш шарты түзүлдү. Албетте бул жети түйүндө иштеп жаткан пилоттук долбоор, башкача айтканда сынап көрүү максатында башталган тажрыйба. Мындан улам эгер кандайдыр бир кемчиликтер чыкса, аны оңдоп толук элге ыңгайлуу болгондо жалпы өлкөгө жайылтылат. Санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов кызмат көрсөтүүлөргө күтүүсүздөн кирип барып, текшерүү жүргүзүп, тапшырмаларды койду. Санап берчи кана бирөөнү. Му 11ден бери турса, саат 3 болуптур уже. Жүрү, ошол болду менен. Жоқ, маған bir операция сколько обслуживать? Давай. Фронт жана бек-офис системасында жарандар бир эле терезеден бардык кызмат көрсөтүүлөрдү ала алышы керек. Маселен, адатта паспорт алыш үчүн өзүнчө кезекке туруп, бир терезеге барсаңыз, ЗАГСка байланыштуу суроолорго дагы кезекке туруп, кийинки операторго кайрылышыңыз керек болот. Ал эми фронт жана бек-офис системасына бир эле талон менен бардык жумушуңузду бүтүрүп чыга аласыз. Максимум сүрөткө түштүм, башка окошканы и всё. Бардык ушла. Очень удобно. Во-первых, аргимис өзүнүн проблемасы менен келет да. И порядок четко, так ясно. Ты знаешь, к какому окошку подходить. Очень хорошо, очень. Услуга жакшы. И много не стоишь. Бат-баттан кетип баратпайбы? Бизге абдан удобно болду бул пилотный проект. Элдерге да жеңил болду. Баары оңой. Монитордон карап эле документтерин текшерип бизге баары очередке карап, дистанцияны карап кирип атышат. Бул тажрыйба 2023 жылдын 17 апрелинин 1 октябрына чейинки аралыкта республиканын 7 калкты төлөө борборунда иштейт. Андан соң дагы алымша кошумча менен толукталып, жарандардын ыңгайлуулугу үчүн ылайыкталып өлкөгө жайылтылат.